Төкмө акын, дастанчы, комузчу Токтогул Сатылгановду билбеген кыргыз жок. Ошондой эле ал жалпы түрк дүйнөсүнө айтыш жанрынын чоң устаты катары таанымал. Анын кыргыз адабиятынан маанилүү из калтырган чыгармалары, ырлары, күүлөрү элибиздин жүрөгүндө түбөлүккө сакталып, муундан муунга өтүп келет. Улуу инсандын өмүр баяны тууралуу маалыматтар тарыхчы, адабиятчылар тарабынан изилденип, жалпыга белгилүү. Деген менен Токтогул атабыздын өмүр таржымалындагы айрым учурлар айкын жазылган эмес. Акындын Сибирде сүргүндө жүргөн учуру тууралуу коомчулукка толук жетпеген маалыматтар буга далил. Иркутск областына караштуу мына ушул Александровка айылы көптөгөн кыргыздарга эч нерсени деле айтпаса керек. Бирок менин келген бирден бир максаттарымдын алгачкысы болуп, ушул жердеги мен турган жай болчу. Бул өзүңүздөр көрүп аткан эле азыр эскирген, урайындап калган имараттар илгери түрмө болгон. Ушул жерде биздин улуу акыныбыз, төкмө акыныбыз, дастанчыбыз Токтогул Сатылганов 1898 жылы Андижан көтөрүлүшүнө катышты деген жалган жалаа менен сүргүнгө ушул жерге айдалган. Братск районуна караштуу Александровка айылы Иркутск шаарынан 76 чакырым алыс жайгашкан. Бул жерде Александровский Централ түрмөсү жайгашып, 19-20 жылдарда саясий куугунтукка кабылып, соттолгондорду кармашкан. Алардын арасында биздин улуу төкмө акын, комузчу, обончу, дастанчы Токтогул Сатылганов да болгон. Анын 7 жылга жакын өмүрү ушул жерде өткөн. Ушул 19-жылымдын ортосунда курулган түрмөнү аралап жүрүп, чындыгында эле башкача мындай сезим пайда болот экен. Канча деген күнөөсү жок адамдар ушул жерде олтурган. Алардын ичинде албетте биздин улуу акыныбыз Токтогул Сатылганов да бар. Өзүңүздөр көрүп аткандай, бүгүнкү мезгилде имарат өтө эле эски, жаман абалда экен. Мамлекет тарабынан бизге азыр айтышты, кандайдыр бир оңдоо түздөө иштери жүрүп аткан экен. Кай бир учурларда балким келечекте бул жерде музей болушу да мүмкүн экен, же болбосо мейманкана салынат деп айтып атат. Жалпысынан менин айтарым, бул жердеги кайсыл жерде биздин улуу инсаныбыз, акыныбыз олтурганын тактап айта албаймын, себеби камералар алып турган бардыгы жабык жана жыгач менен бүгүнкү күндө жабылып, жамалып калган экен. Нечен деген адам тагдырын, ыймуңду көргөн бул имараттар бүгүндө сүрдүү көрүнөт. Түрмөнүн учурда абалы өтө начар болгондуктан, улуу акындын кайсыл камерада олтурганын так билүүгө мүмкүн болгон жок. Жергиликтүү тургундардын айтымында азыр акырындап оңдоо иштери башталып жаткан учур. Бирок ушул бөлмөлөрдүн биринде Токтогул Сатылганов нечен деген күн түндөрдү кечиргени айкын. Александровский кыштагында Александровский Централь деген турмаканада жаткан. 6 жыл ушул жерде жатып, кийин акталып, мына ушул Куйтун деген жерден Кыргызстанга кеткен. Өзү ушул жердеги Александр Центральда турмаканада жалаң токой кыйып иштеген экен. Ушул жерде Балаганский деген жер бар, Айок деген жер бар. Ошол жердеги азыркы сонун болуп түшкөн жолдорду ошол маалда Токтогул жаткан кезинде Феликс Дзержинский, Сталин жана көрүнүктүү чоң адамдар менен кошо жаткан экен. Токтогул Сатылгановдун 150 жылдыгын 2014 жылы биз өтө чоң деңгээлде өткөздүк. Кыргызстандан көптөгөн делегаттар келди. Полностью фольклорный ансамбль келди. Токтогул Сатылганов сүргүндө да өзүнөрүн таштабай Сибирдин токойлорун кыйып жүрүп, дарактан комуз чаап, кыргыз, орус ырларын чертип, мекенге болгон кусалыгын, сагынычын бугун чыгарган. Бул жерлерде туткун ыры, ушундайбы сурагың, качып келе жатканда жана башка бир катар ырларды чыгарган. Кыргызстандан 3800 чакырым алыс жайгашып, далай жылдар өтүп, тарых барактары алмашса да, учурда Токтогул Сатылгановду жергиликтүү калк эсинен чыгарган эмес. Буга кыштактын ичиндеги уюштурулган чакан музей далил. Кыргыздын улуу акыны Токтогул Сатылгановду ушул Александровский айыл өкмөтүндө дагы биздин сөз менен айтканда
барктап баалашат экен. Ал жөнүндө Чакан музей ушул мен турган Александровка орто мектебинде бар экен. Жүрүңүздөр анда, урматтуу теле көрүүчүлөр. Сиздер менен чогуу ал музейдин ичиндеги Токтогул Сатылгановго багытталган, арналган экспонаттар менен таанышып көрсөк. Мектептеги музейдин ичинде атайын Кыргызстанга жана Токтогул Сатылгановго арналган бурч орун алган. Анда Кыргызстандын желеги желбиреп, кыргыз адабиятына багытталган китептер коюлган. Андан тышкары ар бир ала тоодон атайын барган адамдардын эстелик белектери орун алып, Чакан болсо да Сибирдин алыскы айылында мекенибизге болгон сый-урмат байкалат. Биздин улуу дастанчы акыныбызга арналган Александровка айыл өкмөтүндө Чакан музей бар экен. Ал жерде ошол мезгилдеги турмушту камтыган жана ошондой эле Кыргызстандан жана башка мамлекеттерден келген коноктор ушундай атайын журнал ачып, өзүнүн каалоо тилектерин калтырышат экен. Барактап көрсөк, арасында биздин Кыргызстандан келген дагы көрүнүктүү инсандар, биздин ушул улуу акыныбызга арнаган, ушул музейди сактаган адамдарга өз каалоо тилектерин жазып, окуп таанышууга мүмкүнчүлүк болот экен. Орусиянын алыскы айылында алып акыныбызды кастарлап, барктап жаткандары чындыгында толкундантып кубандырат. Бирок бизде мамлекеттик деңгээлде маани берип, ушул музейден баштап ири кала Иркутскиге чейин Токтогулдун атын өчүрбөй сактап калууга аракет кылчу мезгил келгендей. Убагында тийиштүү чаралар башталып, бирок азыркы тапта иш басаңдай түшкөнү маалым. Знаете, да, что в Иркутской области, в Иркутской губернии отбывал свою ссылку Токтогул Сатылганов. Есть отдельный фонд памяти Токтогула Сатылганова. То есть тоже проходят просветительские мероприятия. Ну, сейчас в меньшей мере, но раньше очень активно. В том числе есть заявка еще с 80-х годов, что одну из улиц города Иркутска назвать именем Токтогула Сатылганова. Вот, такая работа сейчас ведется. Токтогул Сатылгановдун бул жерде Бейшеналы Ашыралиев деген Токтогул фондун ачкан. Бул ачканына уже 15-20 жыл болуп калды. Ошондон баштап кыргыз коому Бейшеналы Ашыралиевдин башында болуп, Токтогулдун атын жок дегенде Иркутск шаарынын бир көчөсүнө койсок деген көптөгөн депутаттар менен, көптөгөн акимдер менен жолугушуу болуп, ана коюлат, мына коюлат деген маалда союз бузулду. Убагында Чыңгыз Айтматов дагы келип, ошол жерде Орустун Иркутск областындагы жазуучусу Распутин деген жазуучу менен жолугуп, ошол кезде дагы жакшынакай сөздөр болуп, ачылат дегенде дагы союз бузулуп кетти. Бүгүнкү күндө 30 миңден ашык кыргыз жашап, эмгектенген Иркутск облусунда Токтогул Сатылгановдун атын алыска таанытуу максатында диаспора өкүлдөрү иш алып барууда. Бул багытта конкреттүү пландары да бар. Мен ойлойм, мамлекеттик жактан жардам болсо абдан жакшы болот эле. Ошо Александровский централь турмаканасы азыркы маалда бузулуп атат, основной зданиясы калып атат. Ошо основной зданиядан бир комнатаны атайын Токтогул Сатылгановдун музей кылып ачканга аракет кылып атабыз. Кудай кааласа, ошо комнатаны алып калсак, ошол жерге Кыргызстандан Токтогулдун көптөгөн китептерин, көптөгөн туугандары же болбосо кыргыз эли жардам кылып, Токтогулдун ушул жерде даңазасын далайга, атын алайга жеткизгенге аракет кылсак абдан жакшы болот эле. Белгилүү тарыхчы Кыяс Молдокасымов атайын Токтогул Сатылгановдун өмүрүндөгү эң оор мезгили Сибирге сүргүнгө айдалганы боюнча так маалыматтарды алуу үчүн Иркутский облусуна барып, жеринен архивдик материалдар менен таанышып, айтылбай, билинбей калган Токтогул атабыздын ошол учурдагы турмушун камтыган документтерди карап, окуп, изилдеп чыккан. Иркутскке чейин эки түрмөдө, эки шаардын түрмөсүндө отурган. Тобольскийде, андан кийин алардын баардыгы ошо мен Иркутский областтын архивдик документтерин, ошо архивин изилдегенде ошол жерде баардыгы жазылган. Александров Централда бул 1902 жылдын аягында ошол жерде бир жылдай 2003 жылга чейин отурат. 2003 жылдан баштап ал ошол Александровдун тегерегинде жанакы темир жол курганга, туннель курганда ошо Александров түрмөсүнөн буларды алып келип, ошондой бир иштерге салып, анан ошол жерге 1904 жылдын август айына чейин отурган. 1904 жылы август айында
Токтогул Сатылганов ошол жерлерде иштеп, Александров Централда катталып, бирок ар кайсы аймактарда иштеп жүргөн жеринен жана каторгалык иштен аны атайын поселениеге чыгарган. Поселениеге чыгарганда ал биринчи жолу чыгарганда Якутияга поселениеге деп бөлүнгөн. Бирок кандайдыр бир жолдор менен аракет кылып, Якутияга кетпей, ал жерде Якутия деген чийилип, анын ордуна ошол эле Иркутскийдин аймагы Балаганский уезди деп туруп жазылган. Балаганский уездинде ошол жерде поселениеге чыккан. Ошо поселениеде чыкканда ошол жерде ошол аймактарда бул эркин эле жүргөнгө мүмкүнчүлүк алган. Ошо айына бир жолу катталып коюп полицияга. И ошол эң акыркы ошо отурган жери ошол Александров Централдын андан арыда кеткен жакта Көйтүн деген кыштак бар. Ошо Көйтүн деген кыштакта ал акыркы ошо поселениеде жүргөнүгү белгилүү. Анан 1904 жылдын ушул август айында 10 августтан кийин падыша өзүнүн мураскору төрөлүп, бүтүндөй ага чейинки поселениеге чыккандардын баардыгын эркиндикке чыгаруу боюнча атайын мунапыс чыгат. Ошол мунапыстын негизинде Токтогул Сатылганов Көйтүндө жашап жүргөн мезгилде ал жактан анан Кыргызстанды көздөй кайткандыгы, 1904 жылдын аягы, 1905 жылдары кайткандыгы бул ушул өзүнүн ырында да жазылып турат. Ошентип Александров Централында ошо 1 жылга жакын ошо түрмөнүн ичинде жаткандыгы белгилүү. Арине акындын Сибирде сүргүндө жүргөн мезгилдерин ушул эскилиге жетип, урайын деген имараттар биз билбеген тагдырынын оор күндөрүн сыр бойдон сактап кала берет. Мурат Жолукеев, Нурлан Кулиев, СТВ, Иркутск облусу.